негизги айтыла турган маселе ушул биздин мечит 2008 жылы курулушу башталып, андан бери урматтуу агай туугандар 15-16 жыл өтүптүр. 15-16 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин мечит башынан аягына чейин эч кандай бир толук ремонт иштери жүргүзүлгөн эмес. Бирок ошондой болгон болсо дагы сиздердин жардамыңыздар менен мечиттин анча-мынча ремонт иштери жүргүзүп келгенбиз ушул күнгө чейин урматтуу агай туугандар. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, мечитте жылуулук жок, кышында суук болот. Бочкадагы суубузду сыбай калганчуга болот, муздак сууга таратылган күндөр да өткөн урматтуу агай туугандар. Бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Эми биз анан ушул маселе боюнча ушул мечиттин жамааты, имамдар, кээ бир аксакалдар баш болуп, биз жогорудагы УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевичке чейин биз кайрылган элек урматтуу агай туугандар. Бирок алхамдулилла бизде өзүбүздүн уулубуз бар экен ушул жерде, жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев деген бардыгыңыздар жакшы таанысыздар. Ушул депутатыбыз уулубуз, ал жана өзүнүн үй бүлөсү менен ушул мечиттин бүт реконструкция иштерин урматтуугандар бүтүрүп бермекчи болуп жатат. Ушул мечитке жылуулук дагы келет буюрса, дааратканаларыбыз дагы болот. Мындай айтканда ат идон башынан аягына чейин бүтүрүп бермекчи болуп жатат урматтуу агай туугандар. Ошого урматтуу агай туугандар, жакын арада усталар келип түшөт, мечиттин ремонт иштери башталат. Анча-мынча сизге ыңгайсыздыктар туулуп калган болсо, туура түшүнөсүздөр деп сиздерден суранып кетем урматтуу агай туугандар.